Карыбек Нарынбек, Нарын облысынан келдім. Осы жердегі органикалық ал чарба департаменті филиалының жетекшісімін. Мына 5 күнге оқуға келгенбіз. 4-ші күні өтіп жатады. Аябай насыщенный болып жатады оқу. Ана ошол учурда биз үчүн кызык болуп атат. Анан мындан көптөгөн биз кайра барганда жер-жердеги ал чарбасына кызыккан фермерлерди, кооперативдерди жана чарбаларды ушу бияктан алып барган билимибизди тилерге жеткиргенге аракет кылганга даярдыктар болду. Ошондой эле жеке эле Кыргызстан эмес, дүйнө боюнча көптөгөн чет мамлекеттер боюнча жакшынакай маалыматтарды алдык. Алдыңкы технологиялар боюнча жана жүрүшүп жаткан органикалык боюнча талаптар боюнча. Негизинен эле бул органикалык кыймыл бизде кийинчерээк башталды. Бул кыймыл эми мен өзүм Нарын облусу боюнча айтып коеюн. Биз Кыргызстан өзү жакын турса бул органикага өтүп кетүүгө. Ошонун ичинде Нарын андан да жакын десек болот. Себеби аякта өз эле органикалык экологиялык жактан таза өсүмдүктөр жана малдар өстүрүлөт. Мисалы үчүн Топосту алып карасак, бул өз эле турушу менен органика десек деле жаңылбайбыз. Анан алар жеген тоют дагы деңиз деңгээлинен 3000–3500 метр бийиктикте болгон үчүн бул өз эле дүйнөдө эсептелинет таза тоют. Ошону жешет дагы продукция беришет. Анан эми ылдый жакта деле жылкылар, уйлар, алар деле экологиялык жактан таза тоют жейт. Ошондой болсо дагы биз тоютту, органикалык тоют даярдоо боюнча элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылалы деп атабыз.